Dedin geçke cumuştan gitmey, el üçün işte tamakta içmey. Adamlar özünçеле karşıda көкүрөктү көтөрүп монтуп. Эмне үчүн сизде эл артисти, эмгекси келген артист деген наам жок? Кайбирөөнүн чоң келген кийимдерин кие калып эле айлыктын аркасынан кетип калып, чыгармачылык алып калгандарды көрдүм. Сыйлык, байлык деген сен аркаңан өзү ээрчип келет. Эң белгилүү адамдар мага мени ырдай элек. Ушул узун чач менен жүргөн мага өзүмө да жагынан. Buzuktun tüşkönüne tüşbeylikçi, buzulmasın tımaktı izdeylikçi. Bugunu sarmaştan acıratpay baldarı bir atanın bizdeylikçi. Kıdıktı sayaklardan bölbeylikçi, kıyırken sık öldü cerdeylikçi. Kırgızdın nuruları köp bolsa da kılımda birimdikti eldeylikçi. Talasta kuşçu sarı biri deylikçi, tarınıp taktalaşıp türbeylikçi. Manastı talastık dep benim almay, manisin söylegönle hirgeylikçi. Tübi bir tüştü gelin bol doylukçu, arkalık atıcaman bol boylukçu. Kırgızdı altı benim acıratmay, aranı at salışmay on doylukçu. Jamandık atpay jurtka jetpesinçi, kalıstık akimlerden getpesinçi. Tandalım azamatlar eldi bilep, damısın kırgız elden tökpösünçi. Jardandı başka ellerden gütbeylikçi, meyletten baktığımızda izdeylikçi. Kırgız el kıyındıktı cenip gelgen, ayanbay kıstalışta hiç deylikçi. Kırgız el kıyındıktı cenip gelgen, ayanbay uşunday da hiç deylikçi. Oy, eğildin kıyışıkların tüzdeylikçi. Adamlar peyli bizdi on doylukçu, adamlar peyli bizdi tüzdöylükçü. Өнөрдү баалаган ар бир адам ар бирибиздин несибизде түбөлүк сакталып калмакчы. Ал эми бүгүн биз дагы ушул ретро жылдыз берүүбүздө өзгөчө сонун коногубуз бар. Биз сүйгөн, элибиз жакшы көргөн, айрыкча ата деген ыры элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырчы, оончу Өсөркозуев агабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат, мен дагы силер менен ошо отурганыма жаздын ушундай сонун мезгилинде чакырганыңарга кубанычтамын өтө. Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Жалпы көрүп жаткан көрөрмандар кызыгып атса керек, эмне менен алектенип атат азыр деп. Рахмат. Баягы эл алектенгендей эле биз деле баягы өлбөгөн жанга жаз келет дегендей ошону тилеп, жазда жакшы болсун деп. Анан кийин ушу тынч аман чыгармачылыкта ийгиликтер, жаңы ондорду жаратып дегендей ошо иштеп аткан мезгилибиз, кезибиз. Ana mынантип, мына карачы кызгалдыктар, талааларда отурганыма өтө кубанычтамын. Себеби чыгармачыларымда ушундай жаратылыштын кооздугун сезбесек болбойт да. Ошон үчүн ушундай жаз келсе биздин жүрөгүбүзгө да жаз келет деп жүрөбүз. Агай, анан мурда сиздердин клиптерди көп көрчүбүз, анан көбүнчө ушундай кызгалдактардын арасында, тоолордун койнунда ушундай болчу да, клиптерди мындай көрүп калгандачы. Анда режиссерлор ошондой эле же өзүңүздөрдүн баягы табитиңиздер ошого жакын беле, баягы тоо талаада мындай кооз жерлерде тартканга? Туура. Эми ал учурда
баягы азыр өнүгүп өсүп атпайсыңарбы? Бир ошол мындай бир үйдүн ичинде эле же болбосо помещениянын мындай ичинде эле тартып коесуңар, клип кылып элечи, анан кийин көрсөтүп. Анан илгери мурда ошондой болчу да. Себеби бүт Кыргыздын бардык жери көрүндү го. Тоолор, суулар, анан Кыргыз жери кооз тартсаң да бүтпөйт. Ошон үчүн ошондой учур, ошондой болчу да. Режиссерлор ошону ойлочу. Анан чыгармачылык адамдар бизди каяка апарсаңар ошол жерге бара беребиз да. Мени берге тарт дей албайбыз дебейбиз да. Ошол жерден тартсаңар, ошол жерден тартылып кыргыздар да коюп кетип калчубуз. Азыр башкача. Ошону деген айтып калдыңыз, кайсы жерде болбосун ошол жерге барып ырдачубуз депчи. Жаңы алгачкы биринчи клипиңиз тартылган күндү эстесеңиз. Ооба, мен дагы биринчи келип, анан кийин бул биздин учурубузда кийим өтө баягы неме болчу да, баягы проблема. Анан кийин бирөөнүн кийимин кийип, түрдүү кийим кийин деп эле айта берчү, баягы режиссерлорчу. 4-5 котор депчи. Анан кийин 2 котор койгонго, 3 котор койгонго кийимибиз болуп, анан кийин башка бирөөнүн чоң келген кийимдерин кие калып эле тартылчубуз да. Анан бул кызык. Азыр эми баягы өзүңдө болбосо намыс болуп калбадыбы? Ошон үчүн ошентип кийимдерди которуп, анан ушундай жаратылыштын коюнунда тартылчубуз. Клип бошол болчу. Анан ошондой эле баягы өз кийимдерибизди жакшы көрдүм. Анан эми теледе тартылсаң, ал мындай башкача кийим болсо деле анан билинбей калчу да. Эски кийим болсо деле. Эски кийим болсо делечи. Анан мен эсимде баягы бир бара калып эле тартып аткан экен, ага чейин сүйлөшкөм да, бир Ашымбайке деген иштечү КТРде. Анан тартам деп койгон, анан барсам тартылып алып, мен эле тартыңызчы деп чуркап барып, кана кийимдерин алып келсе, кийимим жок. Анан чуркап бара калып, жаш кез силерде учурда. Анан кийин барсам, тиги немен драма театрынын жанында тартып атыптыр. Чуркап барсам, жамгыр жааган эле бут кийимим мындай ылай экен. Ылайыңарчы болбойсуңбу деди. Аны ылайыңды бут кийимдегини көрсөтпөй жогору жааган алайын деп атып, бирок баары бир көрүнүп калыптыр. Ошону ыр жакшы дейт. Өзүңүн мына бут кийимиң ушу балчык болуп калыптыр деп. Ошо менен ошо клипим өчүп кеткен туулган күн дегенчи. Элдин баары жакшы кабыл алып аткан. Көрсө ошол бүт ошо тартылып калган экен да, анан монтаждалып, анан ошондон өчүрүп койгон ошо клиптичи. Анан көрсө ошентип эле чыкканбыз да. Бутуңуздун ылайы үчүн ошо клипти өчүрүп койгонбу? Бутуң бол ылай экен, карачы, анан кийин бут кийим да чоң экен деп ушундай болгон да. Эми чынын айтканда ошондой болгон. Алгачкы жолу баягы чыгармачылыкка аралашканда албетте кыйынчылык сөз болбой койбойт агай. Анан ушул клипиңиз тартылганда ошо бутуңуз ылай болуп калса, андан кийин сахнага деле чыгууда көптөгөн тоскоолдуктар болсо керек. Ооба. Сахнага чыкканда бул кандай адам болсо дагы бүт каршылыксыз эчтеке болбойт. Мүмкүн бул Кудайдын буйругу, сыноо. Анан кийин адамдар өзүнчө эле каршы да. Мисалы мен өзүм жөнөкөй эле адаммын, эч кимге жамандыгыбыз жок, эч кимге эчтеке деле кыла албайбыз. Бирок ошентсе дагы өзүнүн бир каршы жактары болот. Эми адамдар каршы да. Эми ошол мурда деле айтылып келген, буну бул көрө албаптыр деп. Муну жакшылыкка эле жоруш керекпи деп айтам да. Себеби дегенде адамдар бири-бирибизге ошондой ойлорду жасап келет экенбиз. Ошентип адамдар өнүгөт экен. Кээ бир күч баягы күчү жок, слабый адамдар деп коет. Ошолор ошого сынып калат экен. Менде да каршылыктар, түрдүү кыйынчылыктар болду. Аны айтып отурса, том кылып жазыш керек. Болду, баардыгында кыйынчылык болот. Силерде деле болот. Бул өнүгүү да, өнүгүү. Анан агай ошончо канча жыл сахнада жүрдүңүз? Азыр канча жыл жүрдүңүз сахнада? Сахнада мына 35 жыл, 40 жыл болуп атат. Ошо жашыбыздан баштап эле баягы институтты бүттүк. Ошодон баштап эле сахнада жүрөбүз. Ырдап келатабыз. Биз мен түшүнүп калдым да, кесибиз ушул болгондон кийин биз андан башка жумуш жасай албайбыз. Ырдаш керек, элдин жүрөгүнөн орун табыш керек экен. Анан ошо ырың жакшы, мындай ырдап атасың десе, ошого сүйүнүп, анан бул да керек да, ыр да керек экен да. Адам жан дүйнөсү да. Ошон үчүн ушу менен эле келатабыз. Бир убактамда учурлар болду элеби? Чыгармачылык токтотуп, башка бир тарап менен эмгектенейин, башка бир тараптан өзүмдү издеп көрөйүн деген учурлар. Жок, менде андай болбоду. Себеби дегенде менин ушу тааныштарым, башкалар мен чыгармачылыкка акча керек деген учур болгон да. Анан ошол жерде себеби деген бирөөнү мындай көңүл алыш керек, же клип тартканга акча керек. Ал деле туура. Россияга кетиш, башка жака кетип, ушундай сонун чыгармачыл адамдар үй жай алып, анан ошо байлыктын аркасынан кетип калып, чыгармачылык алып калгандарды көрдүм. И чыгармачылык ушунчалык ийгик экенин дагы сездим. Себеби алар
чындыгында чыгармачылык ошончолук ийри экен, алар мындай бир негедир бир жакшы болбоду да. Фильмде оор болсо керек, сахна, камера эле. Камера бул сахна бул оор, анан кийин бул ошо мисалы сен элдин алдына чыгырдасаң, ошондой сөздөрдү уксаң, өзүнчө эле жыргап жашап, акчанын деле кереги жоктой болуп, анан кийин сонун сөздөрдү айтса, ошо менен эргип жашайсың да. Бул жашоо да, жашоо. Анан элдерге да ошол буга да муктаж да. Мисалы мен ырдап эле жүрөбүз, ошону сездим, ошол чыгармачылыктын кандай экенин сезген адам, ошондо ошо жашоодо жакшы жашап өтөт деп ойлойм. Бирок себеби чыгармачылык адамдардын үй бүлөсү да түшүнүш керек да. Чыгармачылык адамдардын үй бүлөсү, келинчеги, балдары түшүнбөсө, анда ал бир тыйынга да татыбай калат экен. Менин Кудай ашур үй бүлөм түшүнөт да. Алар кантип ойлойт, мен ичине кирип келген жокмун, деп коюшат. Анан өзүм ушинтип жыргап эле жүрөм. Анан Өсөрбайге айтып калбадыңыз үй бүлө тууралу. Сиздин деле жубайыңыз бар, сиз аябай бир убакта элдин баардыгы Өсөркозиев деген учурда башкарсаңыз керек жубайыңыз менен. Мен ага чейин баш кошком. Себеби институтты бүткөндөн эле ошо окуп атканда ошо баш кошуп, анан кийин ошо неме болдук, баягы эми ошондой болду, баягы чыгармачылык адам келинчегин колдоп ошо ыраазыбыз, ошо келинчек колдоду, ошо чейин эле баш кошконбуз. Андан кийин анан мен Өсөркозиев десе мен баардыгы эле ушундай болуп атат деп эле мен көкүрөктү эле көтөрүп аптырмын. Ооба жакшы деп эле сүйүнүп коюп жүрө бердик. Жылдыз оор болгон эмес билесиздер да? Жок, менде жылдыз оор болуп аптыр. Мен өзүм мындай карасам, себеби дегенде мен элден билесиң да, ошко барып калсам, аябай баягы 3 жылдан кийин кеттим, интервью бердим эле, ошол жерде байкелер айтып калды, Өсүр сен баягы эле койдон экенсиң да. Менин мурдакы ошону жазып бериңизчи деп мындай бардым да суранып, десем, көкүрөктү көтөрүп монтип, деп мынтип карап келет эле го, сен баягыдай эле келдиң го, сен ошо өзгөрбөсүң дейт. Менин болгон кыялым ушул эле, анан кийин мен эмне кылайын десем, ошону сенин ошол мүнөзүң үчүн мен ошону таап берем деп архивден карап таап берип көчүрүп берген да. Анан менде мындай андайым жок экен, мындай жылдыз оорусу деген менде жок экен. Андай болот экен, бирок менде болбоптур. Анан ага ушунча 40 жылдан бери жүрөсүз, буга чейин дагы бул суроо берилген болуш керек, бирок эмне үчүн сизде эл артисти, эмгек сиңирген артист деген наам жок? Эми мен бул өзүмө дагы байланыштуу да. Себеби элдер азыр баягы учурга карата жүрөт экен да. Азыр эми алыш бериш ушундай нерселер болуп атат да. Жердешчилик, тууганчылык, кудачылык ушулар окшогондор Кыргызда көп жашайт. Анан ошо барып, мен ушундай кылат элем деп айтышат экен, мен көрүп калам. Бирок мен андай жок да. Себеби мен деле баягы 3 жыл мурда концерт коюп, ошондо айтышып анан кийин документ бергем. Бирок ал жакта көп нерселер бар экен, анан кийин болбой калат экен. Ошодон эле азыр деле документ тапшыр деди эле. Жүгүрүш керек ара. Жүгүрүш керек экен, анан жүгүргөнгө убакыт жок. Мен айтып атам, эми иштей бериш керек экен. Анан акырында 80ге чыгасыңбы, Кудай өмүр берсе, эл баа берип коет экен. Анан эми мына мен силерге сүйүнүп отурам да, себеби азыр жаштарсыңар, биз да силерде жаш болдук. Ошондо улуу байкелер бизди тартчу да. Анан алардын аркасынан ээрчип, анан кийин азыр эми силер бизди чакырып, мен өзүм дагы эле ошондой сезем да. Мындай улууларга кызмат кылып жүрө берип, мен өзүм улуу болгонумду сезбей, анан силер келип алыптыр мени ушинтип атсаңар, биз деле ушуга жетип калыптырбыз деп өзүм таң калып отурам да. Анан үйдө айтып калам, мен деле ушундай неме жаш балдар кыздар ушинтип чакырышып байке деп биз деле ушуга жетип калыптырбыз деп айтып атам. Ошон үчүн сыйлык мен бир байке айткан, Өсөр, эчтекени карабай иштей бер, чыгармачылыгыңды жасай бер, мүнөзүң ушу ойдон жүрө берсин. Анан сыйлык, байлык деген сенин аркаңан өзү ээрчип келет деген бир сөз айткан да. Анан мен дагы баягы үйүм жок бир учурда ошондой болгон да. Ушундай деп айтсам, ошондой деди. Ошон сөздү мен мындай неме туттум да, тутуп ошентип жүрөм. Кудай буйрса, эми бүт чыгармачылык адамдар ала берсин. Анан акырында мага деле берип коюшар деп коюп жүрөм. Анан ага айтып калдыңыз, үйүм жок депчи.
Үйüm azыр бар. Азыр бар. Бар. Чарбачылык менен жеттиңизби ошого дагы? Бул деген телевидениеде иштедим. Телевидениеде 40 жылдык болуп калдык. Телевидениенин 40 жылдык ошондо жаштарга үй беребиз деп телевидениеден үй алып, себеби дегенде мен бир жагы адам бир жактарынан жолдо болот. Мен үй жагынан жолдум. Кай жерде жүрсөм үй берип коет да, районда жүрсөм деле ой оончуга үй берели деп берип койгон. Бул жерде деле ошондой болду да. Анан Нусурбек сиздин ошо чарбачылыктагыларыңыздын ата дегендериңиз ушунчалык аябай жагат. Жаштарга деле жагат болуш керек. Айрыкча биздин агаларыбыз, ата-энелерибиз ушунчалык сүйүп угушат. Ошолордун тарыхына токтогум келип турат. Эмне үчүн ошолорду тандап алгансыз? Аны ырдап калууңузга ким себепкер болгон? Бул айтылып келаткан суроо, бирок бул жакшы. Себеби бир адамдын ошо жүзү бир сөзү менен эле ошо адамдын жүзү ошо айтылып калат, же эре менен ырчылар. Ошо мен ошо атама деген ырым чыгып калышына мен өзүмдүн атам эле себепчи болду. Себеби деген ал киши мектепте директор болуп бир 20 жыл иштеген. Анан ошо киши 55 жашка чыгып анан мени чакырып калды, жаңыдан бул жакка келип айылдан. Анан эмне кылып барам деп отуруп анан кийин ойлодум да. Директор болуш деп бардыгын зыңкыйтып кармап сонун иштеп жүргөн киши бир учурда үйдө отуруп калса, өмүр бою үйдө отурган эмес да. Кандай болот деп ойлогондон кийин ошо чакырып пенсияга чыгып жумуштан кетиптир дегенде көрсө 55 жаш аябай акылга толуп турган учур экен да. Атам ушундай кээде ошондой болуп калды, кет деген учурда эле кой жаштар кетти мен кетейин деп кетип калган экен. Анан мени чакырып ошондо бүт ошо кишинин жүргөн турган элестетип, мен дагы 1 жыл иштеп калгам да атамдын колундачы. Мен да ошо кол иштеп калып деп жакшы дейт, бардыгы ушундай турган зыңкылып бардыгын кармап таптаза мектебибиз тартип бар болчу. Анан кийин карап элестетип отуруп ошолорду жараткам да эртеден кечке жумуштан кетпей деп. Себеби бир жолу апам ошо мындай тамак ичкен мектепте көрбөйт элек. Анан ушундай термоска чай куюп берип, нан салып берип, ушинтип бала кезде моментип селкилдетип ойноп кетип атып, ташка уруп сындырып. Ошондо атаңар ачка калбады, тиги бу деп дагы урушуп калганбыз. Анан ошолорду элестетип ошол бир жаралган да. Атам бир 55ке чыггандан кийин пенсияга чыгып, ошо Тоолу районунда, Алай районунда, анан ошондо ошолор жаралды эле. Эртеден кечке жумуштан кетпей, эл үчүн иштеп, тамакта ичпей, калкындын иши жылса деп алга, талыкпай ойло биздедиң айла, талыкпай ойло биздедиң айла. Бир акчачың үзүрлүү эмгек, жөнөлөгөндө унутуп үйдү берилип ишке, кайтасың үйгө дайыма кечте, кайтасың үйгө дайыма кечте. Атаке сага амандык тилеп, жолуңду жолдоп балдарың келет. Залкарой акыл насатын айткан, караның бизге күч кубат берет, акылың бизге күч кубат берет. Сыйырмат көрүп узакка жашап, журтуңдан узат көрүңүз эмин. Эмгегин даңктап кылганын айтып, ардактап жүрсүн айылдын эми. Эмгегин даңктап кылганын айтып, кадырлап жүрсүн кыргыздын
Sıylap bir jürsün ayıldın eli, Kırgızdın eli, ayıldın eli. Байғазан чайқанасы тамшандырған даамдуу тамактардын ордосу. Сизде оончу катары билебиз агай, кимдер менен көбүрөөк иштешесиз? Кимдер сиздин ырларыңызды, оондоруңузду алып өздөрү аткарып жүрүшөт? Кайсы кишилерге оон чыгарып берип жүрөсүз? Мен мындай өзүмдү негизинен мындай экен, бирөөгө барып мен оомдурдачы десем, мен таңгуулагандай болуп эле ушундай сезиле берет да магачы. Эч качан таңгуулабайт экен. Анан кээ бир адамдар бар, шуну жараша, шуну да койчу дешет. Менде андайым жок, бирок мен оомдорумду ырдап жүргөндөр бар. Райхан Абдувалиева деген ырчыбыз бар. Убагында сонун ырдап жүрчү. Ошо сен менин өмүрлүк жарымсың деп ошол биринчи аткарып чыккан. Сен менин өмүрлүк жарымсың. Ошол биринчи ошол аткарып чыкты эле, ошо Райхан Абдувалиева. Анан кийин мен ырларымды мына Мээргүл Каримова деген, анан Жаманбаева, анан чынын айтыш керек, эң белгилүү адамдар мага мен ырым ырдай элек. Анан айтып калат, сен ырларыңды өзүң оончусуң, белгилүү ырчыларга бербейсиңби дей берет да. Анан мен айтам да, ошолор сураса мүмкүн берет элем. Бекер эле. Анан илгеркилер бекер эле беребиз да, себеби дегенде бул эл үчүн жаралган, элге ошолор жеткирсин деп эле беребиз депиз. Анан эми өзүм ошо аткарчу болуп, өзүм аткарып жүрөм. Анан бул ырлар мүмкүн жакшы болсо, баягы бирөөнү сээп койсоң, даже мындай ташты да жарып чыгат да. Ооба. Анан аткара берсек, Кудай буйруса, биздин аткаруучулар мүмкүн азыр жаштыр, ошол ырлар аткарылат деп мен ишенип кетем. Анан нота менен китеп чыгарсак да, мен дагы мына мектепте иштеп атып, аябай балдарга көп жараттым. Ошолор ырдашты. Анан Кудайга шүгүр, көмүскөдө жүрсөк дагы көп ырларды жаратып, ошол ырлар эл арасында ырдалып жүрөт, ошо чыгат деп ойлойм. Анан мен өзүм мына ырда деп бирөөгө таңуулаган эмесмин. Ага, мынакей буюрса 3 жыл мурда концерт бергем деп калдыңыз. Жеке концертиңизди качан көрөбүз? Мен жеке концертимди азыр концерт коюу өтө кыйын, оор нерсе. Себеби мурда биз жөн эле чыгып алып эле мынтип ырдап эле концерт койчу элек да. Азыр эми жасалга керек. Ушундай жасаш керек, сахнаны жасаш керек. Мен азыр өзүм мындай ойлоп көрсөм планда жок да. Мүмкүн берермин деп коем. Ошондой анан жаңырларыбыз бар. Анан азыр элдер концертке келиш да кыйын болуп калды. Себеби YouTube бар, мындан көрүп алат, концерт мына тойлор болуп атат, аяктан көрүп алат. Ошон үчүн ошондой болуп атат. Анан бул негизги планда бар нерсе, бирок бүдөмүк качан болушу. Ага, айтып каласыз, бул тойдон көрүп алышат деп. Мурда эстрадаға чыгып жүргөн учурда ырчылар аз кезде автограф алып алайын деп аябай сурангандар көп болсо керек, мурда. Ооба. Автограф алып алайын деп сураган, ушу жолубуздан тосок алып, же троллейбуста, же башка ушундай немете берчү. Анан бир жолу кызык болду да. Ушу Покровка жакта бир мектепте барып калдым. Анан бир балам окуганан барып калып алды, мындай П түрүндө мектеп экен да. Анан эшигинден мындай кирип кетет экенсиң. Анан мен ошол жерден чыгаарда звонок болду да. Анан көрсө бул жактан эсимде калган ошол болду. Бүт мен киргенде карап, анан чыгып турган экен. Анан мен себеби дегенде имидж деп коет да, мен чачым узун болчу сразу эле таанышат да, ошол учурда популярный. Бир маалда моундай чыксам эле звонок чыгаарда болду да. Анан эле элдин бир маалда дүрдө эле келип эле мени жаш балдар каттап калды. Кап келип эле менен эле, ой, байке, эмне болду? Автор бардым, жазып берип атам. Анан бирөө кыйкырып атат. Байке, эмне болду? Мага деле берип койсуз. Бирөөнүн мындай немесин айырды. Ал деген мындай кээ тетрадтарды алып келип атат. А тиги болсо ушундай барак алып келип ошого неметип атат да. Ал жаш баланы карачы. Себеби ал да биздин көрүүчүбүз экен да.
ушудан себеби дегенде бул чыгармачылык адамдар касиеттүү деген ошо да мен да ушундай болоюн дейт. Биз да ошентип улуу чыгармачылык адамдарды ошентип күтүп, ошентип көрүп, ошолор менен жолуктук. Чыгармачылык адамдар бирок жөнөкөй эле болобуз. Бирок мындай алыстан көрсөң касиеттүү, ушундай улуу көрүнөт да. Айтып калдыңыз. Эмне үчүн чачыңызды узун алып жүрөсүз? Кыска алып жүргөн учуруңуз болду беле? Себеби деген болгон. Мен чачымды алып койдум. Анан эл тааныбай калат экен. Анан кийин бир эже бар эле, Катя эже дегенчи, мына Катериштен аябай ушундай жакшы режиссер эже. Мен да биринчи клиптерин тарткан, чыгармачылыгын тарткан. Ошол эже айтып калды, өсөр деди, мен барып, сага узун чач жарашат. Сен адамда ар биринде имидж болуш керек. Сен узун чач койсоң, сага сонун жарашат деп калды. Анан мен ошодон чачымды өстүрдүм, кийин чын эле жакшы неме кылып анан ошол узун чач менен жүргөм, мага өзүмө да ажап. Анан кийин ошо баягы чачым жок. Тамаша айтканда эми жолдо кетип атып, гайлер тосуп калса дагы тааныбай калышат да, кыска чач. Анан узун чач коюп алсам, ой байке кандай, жакшысызбы деп. Анан жакшы экен деп, эми чач деле түшүп баратат. Ошон үчүн акыркы өсүп аткан чачым болуш керек. Анан ошентип баягы имидж деп коет экен, узун чач жарашканга жарашат. Анан бир аз чач тармалыраакка болсо узун чач жарашат экен да. Ошого коюп жүрдүм. Бул элге мындай көрүнүктүү болуп да, сиңип калган да. Анан мен дагы апаларыбыз кээде тура калып, ой чачыңан айланып кетейин, узун чач кандай ата дегендерди ырдайсың деп менин бетимен өпкөшөт. Мен чоң адам бакканда, чоң адамдар айтып калчу, чачым алып койсом, сен узун чачың коюп эле койсоң, эмне кырктырып койдуң деп калчу да. Ошон үчүн ошентип коюп калам да, көнүп калганбыз. Демек бул дагы болсо өзгөчөлүк. Наке агай, сизди чакырып маектешүү бизге дагы жакшы бир мотивация болду. Чыгармачылыкка болгон сүйүүңүздүн күчтүүлүгү көрүнүп турат. Дагы да болсо сизден көп чыгармаларды күтөбүз. Сизге чоң рахмат. Дагы бир ырдап бериңиз. Эне, мен анда эмесе азыр ырдап берейин. Силерге дагы чоң рахмат. Мына жаш болсоңор дагы ушундай келип бизди издеп, анан кыргыз ырчылары көбүнчө ушу турмушка байланыштуу жоголуп кетебиз. Бирөө жоголуп кетсе эле чыгармачылык адамдар үй салып атат, же башка болуп атат деп түшүнүш керек. Ошон үчүн чыгармачылык адамдар ошондойбуз. Анан үйүбүздө баарыбызда ынтымак болсун. Ошол эле Надырбек Алымбековдун да бир ыры бар. Сөзүнө жазылган, үйдө болсо ынтымак деген. Ошону ырдап берейин, Ата келип балдарым, аман кел деп алганым, кала тура жакшылык, кайсы жерге барбайым.